техника жоқ, жұмыш болбай атат дегендей мындай дегендер. Хейт жазгандар. Мына Ош шаарында техника десе техника, жұмысшы десе жұмысшы иштеп атат. Bir техника, бұл жақта bir грейдер, тетігі жақта bir экскаватор, ал жағында дағы bir техника, мол техникаларды көріп тұрасыздар. Тетігі жақта дағы bir техника бар. Ол жерде көріп тұрасыздар, келіп келе жатқан миксерде. Азыр эле бұл жаққа қарай техника өтіп кетті мына. Қысқасы жұмыс аяғындай қатты жүріп отыр. Тетігі жақтарда дағы жұмыс. Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу кыргызстандыктар, ардактуу Тез Жария каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү, жалпы эле мусулман бир туугандар, биздин чет жерде жүргөн мекендештер, жана ошондой эле Кыргызстандагы Ош шаарыбызга келе турчу коноктор, жана ошондой эле Ош шаарынын тургундары. Жалпыңыздарга Тез Жария каналыбыз Ош шаарындагы сыностон кийинки оңдоо иштерин, мына сырткары жакшы болуп жаткан жумуштардын бүт бардыгын тез ыкчам түрдө Тез Жария катарында чыгарып турмакчы. Бүгүнгө карай бейшемби 22 май Ош шаарыбыздын дал ушул Инам Саитов көчөсүндө турабыз. Бул Инам Саитов көчөсү. Ал эми негизги жол, бул жакта чоң жол, Гапар Айтиев атындагы көчө. Сулайман-тоо мечити. Тетиги болсо кайкайып Сулайман-тоо турат бул жакта, көрдүңүздөр. Гапар Айтиев көчөсү, ушул жерден эле Инам Саитов көчөсүнө киргенде бул жакта жолду оңдоо, түзөө, сыностон кийинки абал мына ушундай. Азыр бул жактан басып видеого тартып көргөзөйүн. Асфальтого алдын ала даярдоо иштери кызып жүрүп жатты бул жакта. Тетиги байкелерибиз жумушка туруп атышыптыр буюрса. Могу көчөнүн тетиги жактарында дагы аягында жолго атайын чаң кетпес үчүн суу себип алышкан. Көрдүңүздөр да. Бул жакта миксер менен алып келип симонттун чыланган жерге төгүп бул жакта. Эмне болот бул жак? Демек бул жер тайын отуруп кетпеш үчүн иш кызуу жүрүүдө, иш. Кечки саат 20:00 өтүп калды, саат 22 май. Инам Саитов көчөсүндөбүз, ардактуу кыргызстандыктар, көрүүчүлөр. Оңдоп түзөө, мына сырткары асфальттогу даярдоо иштери жүрүп атыптыр азыр ушунда. Мына көчөдө ой-бой техниканын баардыгы толуп кетти. Ал жакта да техника иштеп атат. Көрдүңүздөрбү? Бордюрларды алып келиптирмин ал жерге. Ал эми тетиги трамбовканын техникасы мол жолду аягындай ныктап тегиздеп атыптыр. Azaydı. Gördük.
жақ тротуар болот экен. Чекеси көрдүңүздөрбү? Жол таман таштар. Ал эми жолдун аркы бети дагы ошондой эле. Караңыздарчы, жол аябагандай денем болуп калды. Же көз көмбөгөнгө мурундар могул жерге чыгып алышкан болчу да, бул жактар бул жакка чейин. Үйлөрдү көрүңүздөр. Эми ушул Ош шаарынын тургундары, ушул жердегилер, ушул көчөдөгүлөр биздин каналыбызды көрсөңүздөр, сыртын мээрибиз айткандай кылып татынакай кылып, бир светте кылып, сырдап коюшса, актап коюшса. Чөткий болуп калат, сон болуп, кооз болуп көрүнүп калат. Буюрса. Техника жоқ қой, көрбей тауыз дедіңіздер әлі. Техниканың барлығы ушул жакта иштеп атышты. Көрдүңүздөрбү? Ризахан Моминова көчөсү ушул. Кетиге параллельный көчөсүнүн бири болот десек болот. Тагыраагы Гапарайтиев көчөсү бар эмеспи? Ошонун эле параллель көчөсү дал ушул жардамчы көчө. Ризахан Моминова көчөсү болот, чоң. Түшүнүңүздөр да. Бул жакта могу Шебенде порт. Дайын. Сүртүрүп могул жерде тегиздеп аттыр грейдер менен. Бул жакта экскаватор иштеп атат. Тетиги жакта да бир экскаватор, миксер, чыланган цементти алып келип төгүп атат. Кыскасы жумушчулар иштеп атышты. Жок эмес. Амир Темир көчөсүнө барып чыгып кетет могул жак. Ары көчтө. А бул жагы болсо, жанагы Кыргызстан кинотеатры бар эле го, ошол жакка өтүп кетет. Инам Саитов көчөсү негизинен ушундай өзгөрүп аттыр. Көрүүчүлөр. А бул жакта болсо Самот буйлап аткан жер экен. Аполовка орнотушуп, тосмо катарында. Байке мынанын үстү жабылабы, жабылбайбы? Жабылабы үстү? Бул жерде мондай кайрыма болот экен. Кайрыл жабылабы? Жабылбайбы? Могул жерби? Мына. Техника жок, жумуш болбой атат, тигиндей мындай дегендер. Хейт жазгандар. Мына
Ош шаарында техника десе техника, жумушчу десе жумушчу иштеп атат. Бир техника, бул жакта бир грейдер, тетиги жакта бир экскаватор. Ал жагында дагы бир техника. Мол техникаларды көрүп турасыздар. Тетиги жакта дагы бир техника бар. Ол жерде көрүп турасыздар, кирип келе жаткан миксерде. Азыр эле бул жакка карай техника өтүп кетти мына. Кыскасы жумуш аягындай катты жүрүп атат. Тетиги жактарда дагы жумуш. Резияхан Муминова жана ошондой эле Инам Саидов көчөсүнүн экөөсүнүн кесилишинин ортосунда турабыз. Бул жерден суу өтөт экен. Ал эми бул жердики жабылат. Үстүнөн өтмөк болот экен. Жолго ылайык ташылды. Ал эми бул жактагы техника атайын үйлөрдүн алдыларын жана ошондой эле могул тротуарга ылайыкташкан жерлерди оңдоп атыптыр. Могул техника аягандай каттуу. Моуну бур менен катты басып трамбовканы каттуу кылат. Мына үйлөрдүн жанына жакырак келейинчи, мына караңыздарчы. Мына үйлөр мурундары. Ол жерден ушул жерге чип кеткен болсо, тетиги жерге чейинчи. Жол ол жерде эле болчу, тетиги жерде. Азыр эми бул жерде бир 2 полоса, ал эми жогору 2 тилке. 4 тилкелүү жол боло турган болот да, мен түшүнүгүм боюнчачы. Көрдүңүздөр, миксер келет анда. Могу заводдо иштеген асфальт чыгаргандар. Мына ушундай жетишип чыгарып берипсиң эми. Бул жакта жумушчуларыбызга дагы күч кубат берсин. Бул жактар болсо негизинен оңдолуп тур. Ал эми жалпы асфальттоо иштерине дагы да болсо кезек келе элек экен, бирок кечкисин саат 8ден өтүп калды. 9га жакындап калды. 8 менен 9дун ортосунда. Шам намазынын азаны айтыла баштады. Тез эркен алып сиздерге могу ушул жүрүп аткан иштерди көргөзүп коелу дедим да. Көрдүңүздөр, иш болуп жатпы? Болуп атат, Кудайга шүгүр. Биз атайын жогорку жакка жагынуу же тигиндей мындай деген максатыбыз эмес. Болгону чет жерде жүргөн боордошторубузга, мекендештерибизге жана ошондой эле Ош шаарынын конокторуна келе турчу, тургундарына ушул өнүгүү тармагындагы нерселерди чагылдырып айтып коелу дедик. Бул деген укмуш жаңылык да, иә. Көрдүңүздөр. Снос болгон аймактар. Көрдүңүздөр, мына көчөнү келип, бул жерлерде чыгып кеткен жерлердин бүт баардыгын оңдоп шаар бийлиги.
Негізінен ушундай. Бұл жақтағы мынау жерлер күнгі шығарылыштарды көргізген болчубуз. Снос болгон болчу. Сностон кийинки жумуш ушундай сүрүп, трамбовка кылып могул жерлерди оңдоп койду. Тежер каналы ыкчам түрдө сиздерге кызыктуу маалымат катарында ушул жердеги болуп жаткан жумушту чыгарып берди. Кийинки чыгарылыш дагы да болсо кызыктуу болсун. Кааласаңыздар жана ушундай күтсөңүздөр, биздин каналга катталыңыздар, лайк, комментарий, кайсыл көчөнү тартып чыгаралы. Бизге кайрылып жазып коюңуздар. Грейтер қатты үштейді гене.